Урматтуу Жаныбек Калканович, бизде эми региондордо жазгы талаа иштери башталды да турабы? Жер семирткичтер, күйүүчү майлар, үрөөндөр кандай азыркы учурда? Биздин дыйкандар кай жерден барып ала алат? Арзан баада. Жазгы талаа иштери биз ошол күздөн баштап эле даярдана баштайбыз. Азыркы учурда жазгы талаа иштерине токтом чыккан, жерлерде республикалык, областтык, райондук штабтар курулган. Ан менен бирге жерлерде ошол сиз айткандай минералдык жер семирткичтер үрөөндү камсыздоо боюнча иштер жүрүп жатат. Азыр агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына кайрылса, ошол минералдык жер семирткичтердин кайсы жерде бар экенин адрестери, телефон номерлери менен бар. Ошо менен бирге 95% үрөөн обеспеченность бар. Азыркы учурда ГСМ 40,10 миң тонна ГСМ керек. Ошол азыркы учурда биз ошол нефти трейдерлер менен соглашение меморандум түзүп, алардын айтуусу боюнча күйүүчү майлоочу майларда жетиштүү болот. Жазгы талаа иштерине жакшы даярдыктабыз дагы жерлерде мындай үчүлүштүктөр болбойт. Дыйкандарга сиздер Кудай буйруса шарттарды түзүп берип жатат экенсиздер да, күйүүчү май, үрөөн, жер семирткичтер боюнча толук кандуу камсыз кылат экенсиздер, кыйынчылык болбойт. Анан азыркы учурда ФСК 11 долбоору же 12 долбоору башталды? ФСК 13 долбоору токтом чыкты. Токтом чыгып, ошонун негизинде жерлерде окутуулар жасап атабыз дагы. Ошо ФСК долбоору 13 долбоордун алкагында дыйкандарга кредит каражат 10% менен берилет. Берилүүчү кредиттер мал чарбасына 30%, 1 миллиард 228 сом, өсүм өстүрүү тармагына 20%, 819 миллион сом, суу үнөмдөөчү технология как раз айтылып кеткен 10% берилет дагы, техниканын лизингке 40% берилет. Техника да бар, Да, лизингке техника бар. Модельдер бар, техника. Эми ал кимдин заявкага жараша болот. Кредиттик берүү мөөнөтү мал чарба өсүмдүк өстүрүү, суу үнөмдөө технологиясына 36 ай, техника лизингке 84 ай, күрөө камсыздоо 300 миң сомго чейин күрөөсүз, 1 миллион сомго чейин күрөө менен, 5 миллион сомго чейин техниканын лизингке күрөө менен берилет. ФСК 13 долбоору боюнча биздин дыйкандар кайсы банкка кайрылыш керек? Ошондо тактап дыйкандар Айыл банк менен Элдик банкка кайрылыш керек. Ошонун негизинде алар жанагы электрондук очередке турушат, ошонун негизинде алышат. Качан башталат? Уже башталды, акча бөлүнүп, бүт Айыл банк менен Элдик банктын жетекчилиги билишет. Рахмат.